Килем токуган апалар алыскы Лейлек районунун Кеңтала айыл аймагынан келишкен. Чакан шаймандарын ала келишкен энелер кызыккан кыз келиндерге үйрөтүп жатышат. Азыр биз ошол Мурас айылынан 5 чебер келгенбиз. Биз ушун бүгүн кырым карткан кыргыз килеми деген фестивалына катышып атабыз. Биз мындай фестивалдардан дайыма эле ушундай фестивалдарга калбай катышып келебиз. Негизи биздин эми Баткен Лейлек ушул килемчилик боюнча мындай өнүп өсүп келатат. Килемчиликтин ар кандай түрлөрүн азыр согуп үйрөнүп, анан өзүбүздөн кийинки жашты муундарга үйрөтүп келүүдебиз да. Кыргыз ажары Баткен килеминде аталышындагы сынакка 7 дубандан 50дөн ашуун уус чебер келген. Кол өнөрчүлөрдүн ар биринин эмгектери көз жоосун алат. Көрү төгүлгөн айымдар улуттук кийимдерден баштап тамак аштын түрлөрүнөн бери ала келишкен. Өнөрчүлүк маданият бүткүл дүйнө жүзүндөгү кийиз жасоону изилдеген окумуштуулар өнөрчүлүк маданият Алтайдан тараган деп айтышат. Биз дагы өзүбүздүн кыргыздыгыбызды билгизип, оймолордун маанисин, чечмелерин, эмне сырды, эмне символика каткандагыларын элдерге айтып түшүндүрүп берип турам. Саймалар колдо сайганбыз. Ууздарды чогулткан сынакка биринчи айым Айгүл Жапарова да күбө болду. Ал Лейлектин эмгекчил аялдарынын колунан жаралган килем токуунун жолун өздөштүрүүгө кызыкты. Бул деген ушул биздин региондордогу кол өнөрчүлүктү мындан муунга улантуу, ошол эле учурда мамлекет тараптан колдоо. Мына биз быйыл ушул былтыркы 2 жылдан баштап ушул туризм департаменти колго алып, ушул иш-чараны биз ушул кеңири биздин апаларыбыздын, эжелерибиздин эмгегин эске алуу менен ушул кол өнөрчүлүктү туризм багытында четке даңазалайлы деген бир жакшы бир багытта ушул форумду уюштурган негизги максатыбыз да ушул. Жайкы туристтик мезгилдин башталышын утурлай уюштурулуп жаткан эл аралык иш-чара облустук бийлик менен Маданият министрлигинин туризм департаменти биргеликте эл аралык жана ата мекендик өнөктөштөрдүн колдоосунда өткөрдү.